Байболовдун тарана турган бир бага өчөшө тургандай менин оюмча бир эки себеп бар. Биз көрбөй турган нерселерди көрүп алганбыз. 10-жылы түштүктө болгон окуялар кандай окуялар болуп калбады. Бекназаровдун баласы жүргөн экен, Бекназаров пистолетин көтөрүп алып кыйкырып, Текебаевдин иниси жүргөн экен. Анан көптөр жүрүп, баягы мен аналарды тааныбайм да. Ошондо Байболов ошол жерде комендант болчу. Биз токтотуп калганбыз. 3 сааттан бери 4000 адамды токтотуп аракет кылдык. 2 километр болгон жерде Байболов турган экен. Жанында бир 40 спецназ бар экен. Элди токтоттук да, эл ишенди бизгечи. Токтоп, бирок айтты. Комендант болуп, башкасы келип, айтса эле эки сөз. Афганчыларга ишенгиле, булар айтканы болот депчи. Деп биз токтоткончо келип эле, Байболовго чалып атат. Келчи жерге десепчи. Коркуп келбей койду. Келбей койду. Өлтүрүп коет, анан минтип коет деп. Анан айттык, "Эй, кел, спецназың кереги жок, биз эле сактап беребиз сени." Анан кыча болбош Байболов чалып жанагы автоматтарды тараттырып койду. Анан кызыңды алып келип, мына азыр камайбыз дегенден кийин анан колумду көтөрдүм да анан багындым. Мейли. Эмне жөнүндө айтып атканыңарды билбейм, мен билемби, билбеймби, бирок эчтеке айтпайм дедим. Баламдын 200дөн ашык мультфильмдери бар, ошону көтөрүп кетиптир. Байболовду спикер деп чыгарат. Байболов өзү жок. Өзү ошо Американын посольствосунун мүчөлөрү менен аябай бирдеме соодалашып, Кыргызстанды бөлүшүп, тагдырын чечип аткан жеринен берден шашып кеткен экен. Анан Ишенбай Кадырбековди мен сунуш кылып туруп, Байболов жок. Анан Ишенбай Кадырбеков ошо спикер болуп калды. Убактылуу өкмөт ошол 10-жылдагы болгон окуялар менен жооп бериш керек. Байболов баш болуп, кол койгон адамдар ошо кандуу окуяларга күнөөлүү. 4 күн эл кырылды. 4 күн барбай туруп алды. Бийликти күттү. Бийлик келип кепилдик бериш керек болчу. Биз өзүбүз кармап чыгабыз, күнөөлүүлөрдү соттойбуз деген эле керек болчу. Жана Байболовго окшогон эркек сөрөйлөр ошо жерге келгенден коркуп келбей койду. Түздөн түз кан төгүлгөнгө ошол базар коргондо Байболовдун күнөөсү бар. Келип эле коюшуп койчу. Өзүнүн эли да эмне коркосун? Байболов Нуржамал Сатаровна деген келинчеги бар. Байболовду мындай такалап, мындай строй менен жүргүзгөн аял ошо эже мындай. Молодец. Байболов ал кишини көргөндө тикесинен турат, өзү да кичинекей эмес, тикесинен турат да анчамча жерлер суу болуп калат. Булар акча керек болуп калат да, Мегакомдон 800-900 миң доллар алып чыгышат. 4 жыл мурун өлгөн адамдарды келип туруп арыз жаздыртып атат. 3 жыл мурун жабылып калган компаниялар менен келип туруп 400 миң доллардын мамлекеттин акчасын алып кетип атат. А негизи 1 миллион долларга 900 миң доллар ошондо чыгарып кетип атат.